Assalamu alaikum agayın. Salamатсызбы көрөрман. Адаттагыдай интернеттен көргөндөрүбүздөн азастан айталы. Өткөндө президенттин күйөө баласы жөнүндө ар кандай сөз болгондо мен 2 жаштын үйлөнүп атканы жөнүндө бир жакшы тилек айттым элем. Аны сындырып албай эле жаштар экен, вертолет менен. Анан ал оңбогон күйөө бала жөнүндө ар кандай айтылып атат. Эгер чын болсо ошентип кылмышын арам оокатын жашабай жатып эле ошондой колдонуп атса, андайлар эми азыр көбөйдү да. Мына Кызыл Кулак заманда 30 жылда эмне болдук? Бандитизм жана коррупция эмне деген жарлыктар такса болот биздин мамлекеттин жарандарына. Эмне деген эми азыр чекесинен камабатса чекесинен алып ушунчалык эми деградация дейт да муну. Психологиялык жактан ыйманын жеп деградациялоо. Анан ал күйөө бала ошончолукка барбаса жоготуш керек. Чын эле ошондой болсо да, ошондой болсо жок кылуу керек да. Эми мына Бакиевдер жөнүндө ар кандай сөздөр болуп атат. Мен таң калам. Бул Бакиевдер эми кылмышкер да. Кандай оңдосок, кандай түздөсөк дагы Бакиев бийлиги кылмыш жасаган. Ал кандай реставрация кылсаң дагы окшошпойт. Менин көз карашымда ушундай. Мен эмес, көп адамдардын көз карашында ушундай. Эми аны кандай кылып алып келип анан таң калыштуу да. Эми ошо фабрика куруп, мамлекет жер бөлүп, анан кунуна фабрика куруп, анан ал жерге ошол бала чакасы жок болгондор барып алып кул болуп иштейби же ал ошолорго фабриканы менчиктештирип береби? Мен түшүнбөйм, бул эми мыйзам иштейби бизде же жөн эле баягы ата бабанын бир жапай учурларындай бир иш жасайбызбы? 21-кылымда кандай болот? Мен будоражание мындай бир туманда, психологиялык тумандатуу адамзатты бул билимсиздик өзү, негизин айтайын. Билимсиздик да. Баары мыйзамдын чегинде болуш керек. Кылмышкер жоопко тартылыш керек, суралыш керек, сот алдында, эл алдында. Ал чоң процесс өзү. Нюрнберг процессинде эле процесс, баягы Гитлердин бийлигин соттогондой эле, ошондой эле сот жүрүш керек. Кан төгүлгөн. Кан төгүлгөн да. Мурда кийин канча кан төгүлгөн анда. Көчөдө чымчыктай болуп атылгандар канча. Анан эми аны фабрика куруп коюп, анан келип анан ким иштейт ал жерде? Мен көзүм жетпейт бул мен түшүнбөйм өзү. Мен ачык колдоочусун колдойм, анан мына мындай бир бул жапайчылыктын эми бир сабатсыздыктын бир белгилери деп түшүнөм да. Анан кийин эми мына тамашалуулары да бар экен. Нурдан Орунтаев деген архитектуранын жетекчиси камыр жууруп атпайбы? Көрсөтүп атат, мына мындай аял затына жардам берсе болот, анан бул сүйүүнүн белгиси тигүү деп. Эми Нурдан мырзага айтайын, эми бизде эле мен кембагал эле ошентип кир жууп, анан кичинеден энеден жетим калып, эми камыр жуурганды билген жокмун, калганын топчу кадап тиги оокат кылып жүрдүк. Эми аялдын жумушу эркектин жумушу деп үй тирилигинде. Бирок аялдын өзүнүн аткара турган вазифасы, милдеттери, иши бар да. Анан сайма-сай эле камыр жууруп отурсаң, ал эркектик намыс, ар, кайратты деградациялайт, кемитет ал. Жешик, мындай айтканда мен айтайынчы. Анан ошентип эле камыр жуурганды мындай үлгү туткан болбойт. Ал мен жетекчи инилериме айтышым керек. Ал эмес жана сынган кылычтай, кайран сынган кылычтай айтылгандай, тиги Төлөгөн Касымбеков аялдын жылуу койнунан эрте ойгонуп чыгып, элдин ишин көтөргөн киши эркекче, ошондой азаматча иш жасаш керек да. Анан бир болбогон немени мындай көрсөтүп отурган эми болбойт эми, чынын айтыш. Анан кийин мен мына эмнени айткым келет? Өткөндө бир инилерим сурап атат, мен айылдашым экен, Сүйүндүк Турсун деген биздин айылда, Теат башынын Акмыс деген айылында, ошо кезде айыл революциядан кийин корбашы болуп, басмачы болуп кеткен биздин абалар жөнүндө сурап атат да. Ал мен көп изилдеген убагында басмачылык эми азыр ар кандай айтат, эркиндик үчүн күрөш тигүү дейт. Басмачылык деген эми формациялар өзгөрүп атпайбы? Социализм, мурда капитализмден биздики эми капитализмге жеткен эмес, феодал көчүп конуп эле келип тоолордо жүргөн эл болчубуз. Анан тапкатар деп эле байларды
alып kelip ele malın şıpırıp ele alıp atpay baylığından. Baylıktan çıkan çır özü. Baylığını tartıp albassa, mal mülkünü tartıp albassan oşondan çıkan basmaçılık degen. Anda erkindik tigibu degen mesele yok. Albatta janagı geliyorlar andan keyin dindin dagı tasiri güçlü bolgon. Anan janagı musulmançılık bizde anda ornop kalgan kez bolчу köp. Musulmançılık girip anan tigilerdi kapırdı bu aktardı. Kızıldar jönündө aябай janagындай Орус улутун анан кызылдар деп аябай чоң эмелер жүргөн да мындай айтканда пиарлар жүргөн. Англия турган албетте Турция ошол аркылуу келип Советтер Союзуна социализмге каршы күрөштөр жүргөн да. Ошонун эпкини биздин Орто Азияга келген, Кыргызстанга келген, кыргыз элине келген. Анан басмачылык деген ошондон чыккан. Нааразычылык жанагы байлыкты өзүнүн колундагы азыр деле ошондой басып алгандарды тартып алса алар да нааразы болуп чыгат да. Ким эле тиги колундагысын бербей алып атса эле ой жакшы ме деп эле бере койгон киши өтө чан да бул өзү. Болгон бирок бергени. Бирок өтө чан да. Басмачылык деген ошондон чыккан. Анан кийин анан ал басмачылык анан жанагыдай курал колдонууга, андан кийин анан тиги өлүм атышып, анан кылмыш калыңдайт, анан ошондон көбөйгөн. Албетте басмачылык биздин арка кыргыздарында, мына арка кыргызында аз болгон себеби аз болгон мурдатан орустарга мурдатан кошулган, орус психологиясына аралашкан анан 16-жылкы үркүндө бу аркалык кыргыздардын жүрөгү алып кеткен да, жүрөгүн алган орус бийлиги ошо кезде. Кырганда 16-жылы жарым миллион кыргыздын ашпол кырылып атса, анан жүрөк калган көп басмачы бияктан чыккан эмес аркалык кыргыздардан. Мына күчтүү басмачылар, корбашылар ал эмес түштүктөн чыкканда түштүк аймагынан Ферганадан чыккан. Ферганадан Баргана деген кыргыздар. Айрыкча мына ошо кезде белгилүү Мадаминбек деген 20 000 кол топтой алганда, кадимкидей Замбрек пулеметтор менен куралдап тияктан Англия, Турция аркылуу, Оганстан аркылуу курал алып турганда. Мадаминбек, Мойдунбек, Калкожо, Аманпалван, биз эми Кошубай, Жаныбек Касы, Айтмайрек деген чоң корбашылар чыккан. Ошонун эң үлкөндөрү ушул Мадаминбек. Кийин Фрунзе кол башчылыгынан жанагыдай вербовать этип кармаган, аны ким аткан кайра. Жанагы Көршармат деген кыйын болгон. Мойдунбек деген титреткен далайды. Мойдунбек. Анан Айтмайрек. Мына Казыбек эң акыркы пакандары мындай айтканда аталыктары. Жаныбек Казы. Кайда Жаныбек Казы ал ошол бийликке да кызмат кылып, анан ал жанагы шектене бергенден артынан түшө бергенден көңүлү калып анан Кытайга кетип, андан аранан кайран абабыз Пакистанда барып анан ошол жактан тукумдары калып атпайбы? Эмне деген эрдик, эмне деген кыйын кишилер болгон эми чындыгында ошондой. Жөн киши басмачы боло албайт да. Эми азыр деле ошондой да жан. Башын байлайт. Жөн киши тиги эмне болот? Ал бир жагынан эркиндик, экинчиден басмачылык айланат. Рекетке айланат, мына азыркы тил менен айтканда, басып алуучулук айланат. Канкорлук айланат да. Анан ал жөн болмок боло, атышканда киши өлөт. Ошентип анан бара-бара күчөйт, калындайт. Анан агесте бийлик, коммунисттик менен социализмдин идеологиясы күчтүү болгон. Ал эми кызыл жиндер деп атпайбы, батыштын тили менен айтканда, каптап келатат аждардай болуп. Бар мойсогон кийин талкалаган, аткан, кырган. Анан кайран кишилердин ичинде дагы азаттык үчүн күрөшкөн, ак кишилер болгон, таза кишилер эле болгон, элдик кишилер болгон, бирок ошо капшабында кеткен. Анан албетте жанагындай айтканда канкорлору, корбашылары, басмачылары болгон. Басып алып талаган элди өлтүргөн, зордуктаган дегендей кишилер, зордукчулдар болгон да. Анан басмачылык жалпы алганда ушундай, ал байлыктан чыккан чыр өзү. Эркиндик жанагындай чоң лозунг жок а жерде. Ал байлыктан чыгып анан эркиндик өзүнчө болобуз деп анан жанагы Орто Азия өзүнчө болобуз, анан тигиндей мындай деген анан идеологиялар жүргөн. Алы келбей калган анан. Ал кайдан алы келет? Биякта кызылдар абдан чоң, мощный күчкө айланып, Лениндин социализми, Сталин андан башкарды келатат да. Алы жетпей калган. Анан ошол бизден эми Сүйүндүк Турсун жөнүндө жана иним айтсам, Сүйүндүк Турсун биздин айылдан болгон, моңолдор ошол Акмуш деген айылдан чыккан, тууган болгон Сүйүндүк Турсун деген бир уруктан. Эми Сүйүндүгү кыйын болгон дейт, Сүйүндүк абабыз кыйын болгон экен. Атка өзү да мерген киши болгон экен. Анан мындай эле колхоздоштуруу жана кооперативдештирүү деген жүргөн, мындай коллективдештирүү. Адамдарды жайлоолордон, тиги кыштоолордон көчүрүп келип отурупташып Акмуска менен мындай сүрөттөп айтчанчы, образдап айтканда. Анан
Ал кестетиги эркиндик берип дегенде. Реформа деп жана жер реформасы тигүү деп аны жер берип анан байып кеткендер болгон. Анан кийин аны кулакка тарта баштады байыганды, кайра социализм өзү. Анан репрессия башталды. Ага жетпей ошол 27, 28, 30 жылдарга чейин жанагылар байып кеткендер кулакка тартыла баштаганда анан ошондон анан колунда барын дагы ала баштаганда анан нааразычылык күчөп ошондон чыкканда сүйүндүк абабыз ошол түрмөдөн качып келип анан милициялардан качып анан жолдо кетип баратканда амал менен ал өзүм жазгам мен убагында. Анан кетип анан аргасынан Кытайга барып, Кашкарга барып анан ал жерде качып босуп жүргөн жигиттердин баарын топтоп кыйындыгынан да албетте. Анан ошол 400 кол топтой алган делиш. Анан ал кезде Мусалы деген биздин айылда бир көзү азиз, көз сокур аксакал бар эле, абабыз. Ал киши мен айтчу эмес, коркуп. Ал ошол аскадан кулап кетип көз сокур болуп калган экен, ошол сүйүндүктүн ошо кол алдында тикмечи болгон экен. Ал кадимкидей ошондо жүрүшкөн да, жатиги Үзөңгү куш, Аксай деп качып жүрүшкөн, үй бүлөлөрү менен качкан, куралданган өзүнчө. Эми 400 киши көп да. Ал барып анан кандай курал алды десем, Кашкардан барып ошол Айтмайректе тиги Алайкул чоң корбашчы болгон. Анан Кошубай деген ошо каракулжалык корбашчылар, анан жана Жаныбек казынын жетекчилигинде булар куралданган анан. Кадимкидей карагиндер менен куралданып, анан келип ат башын чапкан экен. Бир айтымда ошо чоң аталарыбыз айтты, ат башын жана аягылды башын көстө жылкыны сүргөндө, жылкыны айдаган. Эми алар жылкы байлык болгон. Анан ошондо сүйүндүктүн гумандуулугу жөнүндө эл кеп кылчу да биздин чоң аталарыбыз. Ошо сүйүндүк бир да кишини аттырган эмес. Ошо асманга атып дейт, мынтык беш атарлар менен. Анан жылкыны сүргөн дейт. Ошо желедеги жана кулундарды атчан келип кылыч менен тиги жана чыкталарын ыргыта чаап туруп анан бүт сүргөндө ошол эл чуручу түшүп анан үйдөн чыкпагыла деп асманга атып анан алып кеткен. Бирок бир да кишини аттырган эмес деп ошо сүйүндүк жөнүндө жакшы айтчу да. Андай корбаш болгондо дагы ошондой гумандуу адамдар болгон. Анан кийин сөз кыскартып атканда анан Кытайда жүрүп, анан ал жерден дагы батпай калышып, себеби Сталин менен Мао Цзедун дос болуп анан Кытайга батпай калышканда булар ортолукта жана Үзөңгү куш чек арадагы тоолордун арасында качып бозуп жүрүшүп анан ошол жерден анан кайран сүйүндүк абабыз кийин ошол буктурмада каза болгон экен. Жана станковый пулемет дейт, ошондой орустун солдаттары Үзөңгү куштун жазы кечүү деген жеринде ошол кечүүдөн өтүп баратканда аткан экен да. Чапаев киносундагыдай мен ошондой элестетем. Анан жанында Отунчу деген жигити бар экен. Андан мурун ошол 2 күн мурун өзү жаман түш көрдүм. Кеткиле деп жанындагы үй менен көчүп жүрүшкөн айылдаштары көп кишилер бар да. Кеткиле болбой калды. Мен жаман түш көрүп атам. Болбой калды эми. Көзү жеткен да. Алдырып баратат. Алы келбей калды. Батпай калышты да. Анан кеткиле алдыңан тал карма деп анан кайран киши анан ошол өзү ар жак айласы жок ошо жол издеп тияк бияка баратканда анан жана буктурмага кабылып өлгөн экен. Анан ошол командирди айтышат, кийин ошол орустун командири, орус отрядынын командири анан сүйүндүктү аздектеп койдурган дейт кадимкидей. Ошол өлгөндө да көкжалдык менен өлгөн экен, жана кечүүдөн кетип баратканда атканда ошол качпай ошо тике карап туруп өлсө керек кайран киши. Анан Отунчу деген жигити да таштай качпай ошо жанында колтукта суудан атчан кечирип барат, анан ар жакка барып жыгылган экен. Анан Отунчу дагы ошол жерден өлгөн экен. Анан ошол жазы кечүү деген жерде сүйүндүк абабыздын сөөгү жатат деп айтышчу. Ошол жанагы Кытайга өтүп кеткен кайран Үзөңгү куш деген биздин жерлер, ошол ата биздин абаларыбыз сөөгү калган. Эми бир чети эркиндик деп күрөштү, бир чети жанагындай түшүнбөстүк формациялардын алмашында. Азыр деле согуштар болуп атпайбы? Мына ошондой басмачылык деген ошондой болгон. Сүйүндүк жөнүндө биздин айылдарда ошол ат башыда жаман сөз айтылбайт. Жакшы, басмачы болсо да, корбашы болсо дагы ал киши жанагыдай гумандуу иштер жасаган, берген, элге тараткан. Анан жанагыдай кармаштарда каза болду. Айтайын деген инимдин жана суроосуна жооп бергеним. Ал жөнүндө жазгам көп жолу. Мен эмес, көп кишилер жазды. Аманчылык болсун.